Азыркы күндө ушул биз айтып аткан продукциялардын көпчүлүгүн сиздер, тааныштарыңыздар, коллегаларыңыздар, коңшуларыңыздар дегеле дүкөндөрдөн башка жерлерден алып аткан болушу мүмкүн, же ушундай компаниялардан алып аткан болушу мүмкүн. Бул итак эле алып жүргөн продукциялар экен. Самын, кир жуугуч порошоктор, идиш жуугуч каражаттар, чач боектор, тиш паста, кремдер жана башка кийим-кечек, балалардын кийимдери дегеле койчу бул ассортименттин көпчүлүгүн сиздер колдонуп жүрөсүздөр, сиздердин тааныштарыңыздар колдонуп жүрөт. Андыктан сиз бул продукция жөнүндө сүйлөгөндө мен колдонсомбу деп ойлобойт экен. Итак эле башка дүкөндөрдөн алып жүргөн болушу мүмкүн. Ал эми башка дүкөндөрдөн алып, алар реклама кылып аткан болушу мүмкүн. Сиз ал дүкөндөрдүн продукцияларын реклама кылсаңыз, сизге эч убакта акча түшпөйт экен. Ал эми Фаберликте компаниясынын продукциясын сиз реклама кылчу болсоңуз, сизге пайда түшөт экен. Кадимки дүкөндөр көбүнчө белектерди беришет, бирок өтө сейрек кезде. Атайын акциялар болгондо гана белектерди беришет экен. Ал эми Фаберлик дайым берип турат, кадимки дүкөндөр дайым бербейт. Кадимки дүкөндөрдөн эгер сиздин тааныштарыңыз алып атса, алар арзандатуу менен алышат, бирок дагы деле өтө сейрек кезде арзандатуу акциялар болгон учурда. Фаберликте болсо арзандатуулар дайым болуп турат. Кадимки дүкөндөрдө боло бербейт экен, Фаберликте дайым болуп турат. Кадимки дүкөндөр үйгө жеткирип бербейт, Азырынча андай дүкөндөр өтө аз, андайлар боло элек, жумушуңузга үйгө жеткирип бербейт. Ал эми сиз болсо консультант мына заказ алып үйүнө же жумушуна жеткирип бересиз. Андыктан сиздин тейлөөңүз өтө жогорку деңгээлде. И клиенттер буга кызыгышат. Ишинен жумушунан чыгып отурбай, сиз апарып берет аслы. Сиз ошол ишиңиз үчүн да акча таап атасыз. Кадимки дүкөндөр профессионалдуу консультация кеңеш бере бербейт. Көбүнчө өзүңүз окуп, өзүңүз билишиңиз керек. Эгер билбесеңиз суроо аласыз, акчаңызды бересиз. Ал эми биздин учурда сиз консультант катары бизнес сабактарга катышып отуруп, профессионал болуп алып туруп кеңеш бергениңизде кардалар сизден гана алууга кызыгып калат экен, кадимки дүкөндөрдөн албай, сизден ушунун баарын алганы кызыгып калат экен. Демек ушунун баарын алганы сизге дагы чоң акча табууга жардам этет экен. Фаберликке жазылып алып, кошумча иштөө сизге эмнени берет? 20-26% экономия уже сүйлөп кеттик бул жөнүндө. Кошумча акча ар бир заказдан 25-35% пайда көрсөңүз болот экен. Жазылгандар үчүн ар кандай белектер менен жазылып алыңыз, дагы жаңы жазылгандар үчүн белек акциясына катышыңыз. Мисалы үчүн помадалар, туштар, кир жуугуч, мына идиш жуугуч порошоктор, парфюмерия, тоналкалар, помадалар, тендер чыгып турат экен. Ар кайсы каталогдо булар өзгөрүп турат. Биринчи шаг деп коюшат. Биринчи шагты сиз алып турсаңыз болот экен. Мисалы үчүн ушул каталогдо парфюмерия чыгып турат. Бирок белегиңиз канчалык кымбат болгон сайын сиздин заказыңыздын суммасы да ошого жараша болуш керек. Демек, какой-то 1200, 1500, 1600 сомдук заказ бергенинизде пландап караңызда сизге ушул белек бекер келет экен. Шаговый белектер, бул кийинки акция, сиз мында пайдалансаңыз болот. 9 каталог бою шаговый акцияларга катышып турсаңыз болот экен. Бул белектер деп коюшат, чынында белек эмес, бул скидка, 90 же 80% скидка менен аласыз. Өзүнүн планы бар, ошол пландап караңызда сиз ушул белектерди алсаңыз болот. Буга да кааласаңыз катышасыз, каалабасаңыз катышпайсыз. Кааласаңыз пайда гана көрүп, сатка заказ алганыңыздан пайда көрүп жүрө бересиз. Кааласаңыз ушул шаговый белектерге катышсаңыз болот экен. Шагтарда 2 вариант бар. 2,5 сомдук жана 5 сомдук. 2,5 сомдук деген бул бир аз кымбатыраак келип калат, 80% арзандатуу менен. Эгерде 5 сомдук план аткарсаңыз, анда 95-99% менен скидка менен алат экенсиз, арзандатуу менен. Көпчүлүк компанияларда 2 вариант жок, бир эле вариант бар. Фаберликте да мурун бир эле вариант бар болчу, шаг үзүлүп калчу. Ал эми 2 вариант болгондо сиз үзбөстөн азыраак план жасап, кааласаңыз албасаңыз болот. Кааласаңыз шагыңызды сактап калсаңыз болот, кийинки шагга өтүп. Анан көпчүлүк компанияларда 9 каталог бою шагдар жок. Бир гана Фаберликте 9 каталог бою шагдар белектерди алып турсаңыз болот экен. Бонустук белектер, бонустук балдар. Демек, сиз бонустук балдарды топтоп отуруп, өзүңүзгө белек алмаштырып алсаңыз болот экен. Бул бонустук балдар күйүп кетпейт, бири-бирине кошулуп топтолуп отурат экен. Накопительный баллы десек болот да. Мисалы үчүн, биринчи каталог сиз 0 балл эч нерсе албадыңыз дейли, 0 балл берилди. Экинчи каталогдо сиз 1000 сомдук алдыңыз, сизге 10 балл берилди. Үчүнчү каталогдо 2,5 сомдук алдыңыз, сизге 25 балл берилди. Төртүнчү каталогдо 1000 сомдук алдыңыз, сизге 10 балл берилди. Кошуп келсек 45 балл болуп калды. 45 баллды сиз кааласаңыз өзүңүзгө каалаган нерсени кошуп алмаштырып албасаңыз болот экен. Же кааласаңыз дагы да топтосоңуз болот. Кийинки каталогдо 5-чи каталогдо албай калдыңыз. 6, 7, 3 каталог албай калдыңыз дейли. 8-чи каталогду алдыңыз дейли, сизге 5000 сомдук алдыңыз, 50 балл берди. 50 баллга 45-ти кошсок 95 балл. 95 баллыңызды тизмеден көрүп, өзүңүз каалаган нерсеге алмаштырып алсаңыз болот экен. Заказ жазып атканда ошол тизмеде эмнелер бар экенин көрөсүз. Парфюмерия, дегеле кремби, каалаган нерсеңизге алмаштырсаңыз болот экен. Азыркы сүрөттөн сиз кайсы вариантты тандамаксыз? Мына сол жактагы сүрөттөгүдөй көпчүлүк учурда ушул учурда абалды калабыз. Эгерде тапкан акчабыз жетишелик болбосо, же тапкан акчабыз жакшы, бирок чыгашыбыз көп болсо, ушундай абалда калабыз. Кошелегибизди карасак эле, бул жакка төлөш керек, тияка төлөш керек, бияка төлөш керек, же такыр эч нерсе калбай калган болот. А биз болсо каалаган кийимибизди, каалаган нерсебизди ала албай, кыжырыбыз келип, жинибиз келип, ыйлагыбыз келип кала беребиз. Бул абалда ар бир адам болуп көргөн болсо керек деп ойлойм. Жаш кезде өзгөчө болуп көргөнбүз. Же азыркы учурда ушул абалдасыз балким. Эгерде ушул абал сизге жакса,
пожалуйста, Фаберликти ар нерсе деп критикалап иштебей эле койсоңуз боло берет. Же экинчи вариант, Фаберлик менен биз иштешип отуруп, өзүңүзгө план коюп алып, наконец-то мен ушул акча кризисин чечейин деп биз менен иштешип отуруп, заказ алып, кардарлардын санын көбөйтүп, каталогдорду тынбай элдерге көрсөтүп отуруп, кардарларды көндүрүп алып, постоянно такай акча таап жатсаңыз болот экен. Пожалуйста, анан Фаберликтин продукциялары жана биз айтып кеткендей кайра бүтүп турчу продукциялар, андыктан сиз клиенттерди көндүрүп койсоңуз, сиз үчүн бул дагы бир акча табуунун дагы бир жолдорунун бири болот. Бирок аны жасаш үчүн сиз эртеден кечке иштей бербейт экенсиз, башында көндүрүүгө убактыңыз көрөк кетсе, кийин ошончо убактыңыз кетпейт, кардылар кайра ала берет, сиздин ишиңиз телефондон заказын алып, апарып берип, суроолордуна жооп берип, жакшы комплименттерди айтып, суроолоруна жооп берип, ушул гана болуп калат. Башында реклама кылышыңыз керек болот, бирок кийин ошол рекламаны жасабасаңыз дагы ошол кардарларыңыз кайра алып турат. Андыктан сиз акча табууга жакшы мүмкүнчүлүк берилет экен. 10 клиентти көндүрүп алгандан кийин дагы убактыңызды бөлүп, кайра кааласаңыз дагы 10 клиентти кошуп, дагы клиентти реклама кылып коюп, дагы акчаңызды көбөйтсөңүз болот экен. Башка жумуштагыдай 8ден 5ке чейин отурбайт экенсиз, өзүңүздүн жумушуңузга кошумча акча тапсаңыз болот экен, Кандай жашоо? Мына сүрөттөгүдөй агабыздан же ата-энебизден же жолдошуңуздан акча сурап өткөн сизге жагабы, жакпайбы? Сураганда сиз эгерде сурап аткан болсоңуз, кандай абалда калып атасыз? Удобный абалдасызбы, неудобный абалдасызбы? Сурасамбы, сурабасамбы, береби, бербейби, эмне деп айтсам экен, эмне деп сурасам экен деп кысталыш абалда болобуз, Ошол абалда болуп аткан болсоңуз, же ошол абалда кала бериңиз, же болбосо оң жактагы вариантты пайдаланыңыз дагы, Фаберликке кошумча иштүүгө жазылыңыз дагы, биздин сабактарга катышыңыз, кардарларга реклама кылып көндүрүңүз дагы, өзүңүзгө план коюп алып, өзүңүз акча табыңыз, бирөөгө көз каранды болбоңуз. Өзүңүз акча табыңыз да, өзүңүз каалаган нерсеге каалагандай иштетиңиз. Мына эми заказ ала баштадыңыз дейли, заказыңызды кантип кетирсеңиз болот, Биринчи вариант интернет аркылуу кетирсеңиз болот, экинчиси телефон аркылуу, үчүнчүсү офиске келип жазып кетсеңиз болот. Биринчи вариант интернет аркылуу заказ жазганыңыз бул эң сонун вариант, анткени сиз өзүңүз эмне акция болот атат көрүп турасыз, бонустук балдарыңызды көрүп турасыз, акциядан эмнени тандайсыз, өзүңүз тандайсыз. Бизге офиске келип бизге берсеңиз же телефондон берсеңиз, биз тандашыбыз керек болуп калат. Бизге сиздин ордуңузга тандаш кыйыныраак болуп калат. Телефондон жетишпей калабыз, шашлыш болуп калат кээде заказ жазыш. Андыктан өзүңүз жазсаңыз, өзүңүз каалаган акцияны өзүңүз каалагандай алат экенсиз. Экинчиден, сиз эмне кандай болуп атат, складта барбы, жокпу, кайсылар дефицит болуп атат, кайсылар көп эле болуп атат, аны да билип турганы сизге сонун мүмкүнчүлүк болот экен. Демек, интернет аркылуу өзүңүз кантип алсаңыз болот. Уюлдук телефонуңуз менен заказ кетирсеңиз болот, же ноутбук менен кетирсеңиз болот экен. Интернетиңиз бар болсо эле, уюлдук телефонуңуз менен да кетирсеңиз болот. Кантип кетирсеңиз болот? Ал үчүн сиз YouTube'га киресиз дагы, Фаберликке интернет аркылуу заказ кетирүү Мирлан Батырхан деп жазсаңыз, менин даяр ролигим турат. Чыгат, ошол роликтен көрүп, мен айтканды жасап үйрөнүп алсаңыз болот экен. Ойноп жазып отуруп, 5 мүнөттө үйрөнүп алсаңыз болот. Же жөн эле Фаберлик заказ Мирлан Батырханов деп жазсаңыз чыгат. Же Фаберлик заказ кетирүү Батырханов десеңиз, менин ролигим чыгат. Экинчи вариант, сизди чакырган адам менен байланышып, жолугушуп, үйрөнүп алсаңыз болот. Үчүнчү вариант, WhatsApp'тан бизге заказыңызды жөнөтсөңүз болот. Үйрөнбөйм десеңиз, башында ушу WhatsApp'тан баштай бериңиз биринчи. Же офиске келип заказ дептерге жазып кетсеңиз болот. Эң жакшы бул, конечно, WhatsApp менен өзүңүз интернеттен жазганыңыз. Демек, мына Фаберликтен белектерди дисконтту алуу үчүн, пайда табып, акча табуу үчүн бизге акысыз катталыңыз. Сизди чакырган адамга кайрылсаңыз, ал сизди катталууга жардам берет жана сизди каттап берет. Катталуу болгону 5 мүнөт элейт, болгону телефон номериңиз, аты жөнүңүз, жашаган жериңиз, туулган күнүңүз жазып берсеңиз эле ушул жетишет. Паспортный данныйлар кереги жок. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Биз менен иштешүүгө кош келипсиз.